Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Алланын жолунда жүргөн болсоңуз, комментарийге «Альхамдулилля» деп жазасыз. Эгерде шайтан жолунда жүргөн болсоңуз, башка видеого өткөзүп саласыз. Өзбекстанда үй күйүп кетип, Куран китептин жазуулары өчпөй калганын көрүүгө болот. Видеону көөлөр тастыктады. Москвада үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Москвада азыркы учурда кадимкидей кыш болуп калганын баарыбыз эле жакшы билебиз. Москвада кичи жүк ташуучу унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай, метронун ичине чейин адамдарды сүзүп кирген. Көөлөрдүн айтуусунда жаракат алган жана каза болгондор бар. ММА мушкери атаңдашын жеңгенден кийин аны өөп жытта үргөн. Ортодо түшүнбөстүк болуп, кайрадан разна-раз мушташып кеткен. Украина менен Россиянын ортосунда болуп жаткан уруш кайрадан күч алды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Чечпейсиң бе? Эскертип калып сурап салалы өзү. Никап биздин коомго жат көрүнүш. Муфтият элге кайрылды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы коомдо кызуу талкууланып жаткан паранжа маселеси боюнча билдирүү таратты. Анда никап кыргыз коомчулугуна жат көрүнүш экени айтылган. Анда никап менен паранжа динде парз эместиги, буларды такпаса күнөөкөр болбой тургандыгы айтылат. Кудайга шүгүр, мамлекетибиз кубаттуу жарандарды коопсуздугу көзөмөлдө. Азыркы заманда жүзүн ачып жүргөндөргө каршы коркунуч жок, коомдун салтына жана үрп адатына бөтөн болгон нерсеге фатва берилбейт. Никап биздин коомго бөтөн көрүнүш. Бүгүнкү реалдуулукта никап кийген эже карындаштарыбыздын атын жамынып, аялча кийинген бүлгүнчүлөрдүн коомдук коопсуздукка шек келтирүү ыктымалдыгы жок эмес. Ошондуктан тааныла тургандай, жүз ачып жүрүү маанилүү, деди Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы. Ошондой эле диний маселе жөнүндө сөз болгондо шариаттык анык далилдерге таянуу зарылдыгы эскертилди. Оштогу соодагерлер 20 апрелден тарта жаңы базарга көчүп башташат. Ош шаарынын мэри эски базарды көчүрүү жана жаңы базарды бүткөрүү тапшырмасын берди. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев тиешелүү кызматтарга эски базарды көчүрүп баштоо, жаңы базардагы бүтпөй калган иштерди жыйынтыктоо боюнча тапшырма берди. Эске салсак, былтыр июль айында Ош шаарынын Борбордук базарын сел каптап, аны толугу менен башка жайга көчүрүү чечими кабыл алынган. 15 миңге чейин соодагер бар экен, жеке ишкер. Базар менен соода кыла тургандар. Тоюс азыр мына биздин 2,5 миң точка менен биз соодагерлерди камтай албай атабыз да. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, мына жагында дагы базарыбыз бар, Ал частниктерге бергенбиз, алар өздөрүнүн эмес соодагер. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагыздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 929 541 02 05. Орусияга кошулуп кеткен украиналык аскерлер НАТОнун техникаларын жок кылышууда. Орусия тарапка өткөн Украинанын куралдуу күчтөрүнүн жоокерлери салгылашуу учурунда НАТО өлкөлөрү чыгарган техникаларды өрттөштү. Жок кылынган техникалардын тизмеси, ошондой эле анын жок кылынган видеосу Военкор Русской Весны телеграм-каналына жарыяланды. Украинанын Максим Кривонос атындагы батальонунун аскерлери Украинанын куралдуу күчтөрүнүн согушкерлерин жана аскердик техникасын Покровск шаарына жакын жерде жок кылышууда. Бул шаарда алар T-64 танкын жана бир БМП-1 Лусовкада Т-72 танктарын жок кылышты деп жазылган аталган телеграм-канал. Мындан тышкары алар Красноармейск шаарында Канада чыгарган сенатор брондолгон аскердик унааларын, Франциянын ВАП-БТР-ин, Американын Макс Про аскердик унааларын өрттөшкөн. Эже чарчабадыңызбы? Чарчасанам. Жашыңыз канчада? Мен өзүм спортсменмин. Жашыңыз канчада? Айтып коесузбу? 70-дөсүбү? Машалла. 6 чакырым чуркаган апа көпчүлүктү суктантты. Баткенде айымдарга арналган иш-чарада 6 чакырым чуркаган апа социалдык тармактын колдонуучуларын суктантты. Апа өзү спортсмен жана 70 жашта экенин айткан. Интернет колдонуучулар спорт, кыймыл адамдын ден соолугун сактай турганын жазып, апага узун өмүр каалашкан. Сиз качан чуркап баштайсыз?
ММА мушкери жеңишке жеткенден кийин атаңдашын өөп октагонда жаңжал чыкты. Германиялык ММА мушкери Макс Холцер октагон 69 турниринде мекендеши Денис Илбайды муун тыкмасы менен жеңип атаңдашын шылдыңга алды. 6 апрелге караган түнү Германиянын Дортмунд шаарында чех-словакиялык Октагон 69 промоушенунун турнири өткөн. Кеченин негизги беттешинде жеңил салмактагы мушкерлер Макс Холцер менен Денис Илбай кез келген. Беттештин 4-бөлүгүндө Холцер атаңдашын муунтуп калыс беттешти токтоткон. Ал жеңишке жетери менен атаңдашынын желкесинен өөп аны шылдыңдаган. Атаңдашы ордунан тура калып жаңжал кайра уланган. Эки мушкер жаңжалдашып жатып октагондон чыгып кетишкен. Түштүк Кореяда президенттик шайлоонун датасы анык болду. Түштүк Кореяда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 3-июнда өтөт. Мындай чечимди өлкөнүн өкмөтү бүгүн 8 апрелде кабыл алганын дүйнөлүк басылмалар жазышууда. 8 апрелде министрлер кабинетинин жыйынында президенттик шайлоонун күнү 3-июнга белгиленип, бул күн убактылуу эс алуу күнү деп жарыяланды. Бул жарандарга добуш берүүгө ыңгайлуу шарт түзүү үчүн кабыл алынган чечим деп айтылат расмий билдирүүдө. Буга чейин Түштүк Кореянын бийлиги мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоону ушул жылдын 3-июнуна белгилөөгө ниеттенип жатканы маалымдалган. Кабарлап өтсөк, апрель айынын башында Түштүк Кореянын Конституциялык соту өлкөнүн президенти Юн Сок Йолдун импичменти боюнча акыркы чечимин чыгарганы маалымдалган. Беле кетсек, өткөн жылдын декабрь айында Юн Сок Йол өлкөдө аскердик абал киргизүү чечими кабыл алынган. Ошондон кийин парламент аны козголоң аракети үчүн айыптап, ага импичмент жарыялаган. Көп өтпөй депутаттар аскердик абалды алып салууга добуш беришкен. Ал 15 январда экинчи ирет суракка жеткирилип, андан кийин камакка алынган. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Уулум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кредиттин номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.